Ссылканы басабыз. Андан кийин скачать сейчас деген басабыз. Муну баскандан кийин бул приложенияны установка кылабыз. Андан кийин бул жерден разрешение беребиз. Эми бул жерден Google аккаунт менен киребиз. Google аккаунтту басабыз. Бул жактан Google аккаунтубузду тандайбыз. Эгер аккаунтуңар көп болсо бирөөнү тандайсыңар. Андан кийин бул жерден женщина деген тандайбыз. Я женщина. Совершенно деген басабыз. Булар iPhone'го болбойт экен. Только Android'терге болот экен. Бул жерде оюн ойноп акча тапсаңар болот экен. $10 баштап чыгат акчасы. Мен акча чыгарган адистерди көрдүм. Прям ошон үчүн мен ишенген адамдарым акча чыгарыптыр. Ошондуктан силерге дагы эме кылып атам, сунуштап атам. Мындай кылып туруп эле ойной берет окшойсуңар. Мындай кылып туруп мыналарды жылдырып элечи. Түйетте кыскасы ушинтип ойнойт экенсиңер. Анын дагы эмнелери бар экен. Мен азыр кимге катталсам ошону чыгып калды. Эми бул жерден мой профилге киребиз дагы. Ушул жерден подтверждение личности өтөбүз. Подтверждение личности сөзсүз түрдө өтүш керек. Бул жерде разрешение беребиз. Андан кийин азалыптыр. Подтверждение личности лицом дегенди өтөбүз. Мына галочка болуп калды, көрдүңөрбү? Жашы болуп галочка болуп калды. Бул жерден адамдар көп аккаунт ачып албаш үчүн ушундай подтверждение берет экен. Эми бул жерге никнейм жазабыз. Никнеймди оңдоп алабыз. Мира Жолдошева подтвердить. Не дейт? Tomorrow дейт. Эртең неме кыласың дейби? Же англисче жазыш керекпи? Англисче жазып көрөлүчү. Так, Мира подтвердить. Эртең кыл дейт окшойт эмес. Возраст 19 болуп калыптыр. Возраст оңдойбуз. Возрастты оңдоп, подтвердить класс. Язык English, русский язык өткөрүп алабыз. Русский язык бар бекен. Русский язык жок окшойт, Русский язык жок болсо эч нерсе эмес, англисче боло берсин. Личная подпись дейт. Всё, ушул жерден кирип өтүшүбүз керек. Одан пригласить деген жерден реферальный ссылкаңарды алып, башка досторуңарды да чакырсаңар болот. Бул жерден. Мынакей ушул жерден копиялап алсаңар болот өзүңөрдүн реферальный ссылкаңарды. Бул жерде дагы досторуңарды чакырсаңар акча төлөп берет. Так, андан кийин бул жерден оюн ойноп атканда бул настройкини басып, звугун айтып, көбөйтүп же өчүрүп таштасаңар болот, мындай кылыпчы. Анан бул жакта дагы эфир ачып вечеринкаларды уюштурса болот экен. Бул боюнча кийинки видеолордо айтып берем.